Кудайдын чакырыгы 5 август. Жаш жигит өз жолун канткенде таса сактап жүрө алат. Өзүн сенин сөзүң боюнча сактаганда гана. Тазалыкты кантип сактап калса болот? Бул суроо жаш жигитке гана эмес, ар бирибизге тиешелүү деп ойлойм. Ар бирибиз жолдорубуздун тазалыгын сактап калуу тууралуу ойлонушубуз керек. Жообу ошол эле суроонун жанында жазылган. Өзүн сенин сөзүң боюнча сактаганда гана. Бирөө айткан экен, дүйнө жүзүндөгү эң мыкты китеп бул Библия. Аны сактай турган эң мыкты жер бул жүрөк. Бир жолу кызматчы бир аялдын үйүнө барып калат. Сүйлөшүп отуруп, «Библияңыз барбы?» деп сураса, «Албетте бар, азыр алып келем» деп ички бөлмөгө кирип кетет. Ал жактан ал бир топ убакыт өткөндөн кийин чоң түйүнчөк көтөрүп алып чыгат да түйүнчөктү ача баштайт. Бир нече каты алынгандан кийин көк жыттана баштады. Көрсө, Библия ным жерде жаткандыктан көгөрүп кетиптир. «Муну сиз кайда сактайсыз?» деп сураса, «Албетте сандыктын түбүндө, анткени бул баалуу китеп да» деп жооп бериптир тиги аял. О, өтө өкүнүчтүү. Биз окуп кеткен аят бизди жазууну окуп аткарууга чакырат. Ушул аркылуу гана биз жолдорубузду тазалыкта сактап тура алабыз.